Бүгүн 11 ноябрда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде илим күнүнө карата маданий иш-чара болуп өттү. Иш-чарага илимий мекемелердин өкүлдөрү, илимпоздор, жаш илимпоздор жана ишкерлер катышты. Салтанатта илимди кантип өнүктүрөбүз, кандай каражат сарптайбыз жана башка темалар көтөрүлдү. Жаштарга колдоо, дем күч берүү керектигин жана азыркы жаштардын деңгээли аябай жогору экендигин Билим берүү жана Илим министрлигинин орун басары Расул Авазбек уулу баса белгиледи. Бұл жерде bir топ университеттерде жалаң жаш илимпоздордун иштелмелери коюлду. Биз ойлоп турабыз, мына биз башында билесиздер 1 сентябрда студенттик бизнес инкубатор стартаптарды ачканда бир аз түйшөлгөнбүз, коркконбуз, чочуганбыз, кандай болот экен деп. Бирок мен бүгүн мына көрүп көңүлүм жаялды, анткени чындап эле биздин потенциалыбыз бар экен. Ал потенциалга биз дем беришибиз керек экен, күч беришибиз керек экен. Андан биздин ошол жаштарыбыз илимге коркпостон бойруп, жигердүү иштерди аткарганга толук кандуу негиз бар экен. Бул биринчиси. Экинчиси, аны менен бирге эле биздин илимдеги бүгүн маселелер, көйгөйлөр жөнүндө сөзсүз түрдө ойлонуп, сөз кылышыбыз зарыл. Бүгүн биздин тегерек столубуз ошонун алкагында болот. Канткенде Кыргызстандагы илимди биз чындап эле баягы колдонмо платформага кое алабыз. Иш-чаранын алкагында илимге көбүрөөк көңүл буруу керектиги, акыркы убакта бул жаатта колдоо аз болуп жаткандыгы да талкууланды. Албетте, илимде көп проблемалар бар. Ал проблемаларды чечкенге биз да аракет кылып атабыз. Биринчи проблема жанагы диссертациялык темаларды, ар кайсы темаларды, болбогон темалардын баарын тең күчүбүз келген теманы алалы деп эле ошол темаларды бекитип атабыз. Аны жуюш үчүн приоритеттик багыттарды белгилеш керек. Приоритеттик багыт мисалы 5, 6, 7 багыттардан приоритеттик направленияларды бекитип алсак, ошол темаларды иштетип 5 жылда ушул проблеманы толук чечип берсек, чечип бергенге биздин абыбыз жетет. Аталган иш-чарада көргөзмөлөр, жаш илимпоздордун эмгектери коюлду. Ага карата университеттерден, факультеттер арасынан барган илимпоздордун эмгектери да тартууланды. Бияка эми талапка жараша эмгектер көрсөтүлүш керек экен, эмгек жазылган факультетте чыгарылган эмгек. Мен мисалы үчүн быйыл биринчи жолу ушу сүрөттөрдү көрсөтөйүн деп чечтим. Анткени бул элдер жаратылышта биздин Кыргызстанда ушундай жаныбарлар бар экенин билиш керек да. Ар бирин кызыктырат. Анткени мугалимдердин арасынан, студенттердин арасынан ар кайсы 7 областтан келген студенттер, жарандар бар. Ошон үчүн алар кызыгат деп ойлойм да. Билим күнүнө арналган салтанаттын биринчи бөлүгү кечээ 10 ноябрда Улуттук илимдер академиясында башталган. Алтынай Сарыбаева, Эрлан Токтоев уулу, Бала Сагынтова.